Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Жогорку Кеңештин депутаттары мектептердин курулушу, көпүрө салуу, мугалимдердин же медицина кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу сыяктуу социалдык көйгөйлөрдү чечиши керекпи же эң негизги маселе мыйзамдарды жазуу жана кабыл алуубу? Бул суроону бүгүн биз студиябыздын коноктору Жыргалбек Турускулов, Дастан Жумабеков жана Эмил Токтошовго узатабыз. Кош келдиңиздер. Маегибизде баштардан мурда кыскача тасмабыз бар, көрүп алсак. Чуйской области состояние школ аварийное. Школы переполнены, несут 2-3 раза больше своей многофункциональной вместимости. Нокат районунун 12 бел айыл өкмөтүндө Нарай орто мектеби бар. Быйылкы жылы сентябрдын аягында спорт залдагын бүтүп, толук мектепке өткөзүлүп берилди. Бирок ошол спорт залда бүгүнкү күндө окуучулар дене тарбия сабагыны өткөзбөй жатат. 3-3 айылында спорт зал курулуп атат да. Дубалы тургузулуп, баары бүтүп калды. Эми ошону жергиликтүү демилге менен курулуп атат. Анан ошол спецфонд эсебинен, анан тиги атайын стим гранттын эсебинен ошону бүтүрүп бергенге жардам бериш керек өкмөт. Аламедин районунун Каражыгач айылында 4 жыл болду бала бакчанын салына баштаганычы. Мына 2016 жылы бир да сом бөлүнгөн жок. Аксы районундагы Учкоргон айыл өкмөтүндө 25 жылдан бери ошол Учкоргон айыл өкмөтүндө бир дагы социалдык объект салынбаптыр, Ашырбек Мойдодович. Көмүрдүн баасы өсүп атат. Ошон үчүн бир элдерге дагы бир субсидия катары кылып, бир мугалимдерге бир арзандатылган баада бир көмүрлөрдү бир түшүрүп берсек жакшы болот деген ойдомун да. Жаңыпакт айылындагы толук эмес орто мектебинин жаңы имаратын курууга көмөк көрсөтүүсүн суранып жатышат. Ошол мектепти 2012 жылдан бери маселесин чече албай жатышыптыр да. Республика боюнча мектептерде, балдар бакчаларында жана больницаларда, төрөт үйлөрүндө жылуулук системасынын абалы кандай экен? Так маалымат ушул жерден бизге айтыңызчы. Мына жогоруда көрүнгөндөй, бүгүн сиздердин кесиптештериңиздер ар кыл маселелер саатында өкмөттүн өкүлүнө ушундай суроолорду жолдоду. Көрүнүп тургандай, көпчүлүк маселелердин бардыгы, көтөрүлгөн проблемалардын бардыгы бул мектеп, мугалимдердин абалы, айылдагы жана жашоо турмушу сыяктуу социалдык көйгөйлөр да. Эмне үчүн ушул социалдык маселелер Жогорку Кеңештин жыйынында көбүрөөк козголот? Сизден баштасак. Чындыгында биз эл өкүлү болгондон кийин элдин мүдөөсүн болгон маселелердин баарын ушул жерден айтышыбыз керек. Анткени бул жерде бизде парламентте өкмөттүн өкүлү бар. Ошого биз тапшырма беришибиз керек. Анткени бизге элден кайрылуулар келет. Ошо кайрылуулардын баарын тең айтып, өкмөткө жеткирип, анан өкмөт ошо ишти түзмө-түз милдети да. Ошон үчүн биз айтышыбыз керек. Өкмөт болсо бул иштердин баарын тең биз айткан, биз өзүбүздөн айткан жокпуз. Биз элдин мүдөөсүн айтып атабыз. Ошон үчүн өкмөт түзмө-түз биз айткан маселелердин баарын тең дыкат карап чыгып туруп, анан аткарыш керек. Ал эми ушул маалыматтарды Дастан мырза кантип аласыздар? Депутаттарга кандай түрдө түшөт? Шайлоочулар өздөрү келип айтабы же сиздер күнүгө байланышып турасыздарбы ошол сиздер шайланып келген округтан? Бул негизи бекеринен эл өкүлү деп айтылган жокпуз да. Эл өкүлү деп. Ошо элдин үнүн, элдин ушу көйгөй маселелерин, ушу айыл тургундардын, жалпы эле ушу Кыргызстанда кайсы булуң бурчунда болбосун ошо көйгөй маселесин ушул ыйык трибунада биз эл аркылуу шайланып келгенден кийин көйгөй маселени угузуп, анан ошого жараша мыйзам чыгарып, ошо мыйзамдын аткаруусун контролдоо бул биздин милдет. Ал эми жана келип аткан бизге кабарлар социалдык тармакта айрыкча. Мисалы мен мага ушул өзүмдүн облусумда, райондордо өкүлдөр бар. Ошолор аркылуу жетет. Ошондой эле айыл өкмөттөрү менен тыгыз байланышып турабыз. Айылдык кеңештин депутаттары менен тыгыз байланышып турабыз. Анан убагында келгенде ушул айыл жерлерине, райондорго барып туруп эл менен жолугабыз. Ошондо биздин өзүбүздүн ошо жерде общественный баягы кабыл алуу жайларыбыз бар. Ошол жерге келип түшөт. Ошол негизинде баардык маалыматтар топтолуп, андан кийин көйгөй маселе ушул биздин ыйык трибунадан, заседаниядан айтылып атат да. Мунун баардыгы мыйзамдык туура көрүнүш. Ал эми жана азыр телеберүүдөн көрүп кетпедик алдыда көйгөй маселелерчи. Туура бүгүнкү күндө ошондой көйгөй маселелер бар. Бирок мен да айтып кетейин, жакынкы 2-3 жылдан кийин, 18 буюрса 19 жылдары массовый түрдө көп мектептердин бүтүшү, ак прием деп коебуз, бүтүшү элге берилиши байкалат да. Мына азыркы күндө көп Кыргызстанда 150дөн ашык мен билишимче мектептер салынып атат.
канча бир бала бакча салынып атат, спорт залдар салынып атат, жолдор жасалып атат. Мунун баардыгынын үзүрүн бир 2-3 жылдан кийин Кыргызстан эли көрөт да, мындай жаңы мектептердин салынышы. Ал эми ошого байланыштуу көйгөй маселелер да артынан жаңы чыгып келип атат. Ушунун баарынын аткарылышын бизге мына маалымат жеткендер, депутаттарга келип түшкөн маалыматтардын баардыгын өкмөткө сунуштап, өкмөттүк саатта мамлекеттик бюджет жылына бекитилип атканда ошонун баардыгы каралып, ошо жана мамлекеттик вложение каралып атканда мунун баардыгы тастыкталып, кайсы жерге канча акча бөлүнөт, мунун баардыгы ирети менен. Албетте ошол сиз айтып аткан мектептер салынып атканда да көп түрдүү маселелер чыгып атпайбы? Мисалы ошол мектептердин сапаты өз учурунда бүтөбү, кайсыл мектеп мисалы ошол пландалган мөөнөттө бүтөбү дегендейчи. Андан сырткары мисалы кээде ушундай да суроолор көтөрүлүп калат. Кайсы бир мектептин жылыткыч системасы иштебей калыптыр, же болбосо бузулуп калыптыр, же шыбы түшүп калыптыр дегендей дагы маалыматтар депутаттардан түшөт да. Бул өкмөттүн өкүлүнө мындай майда чоң дебей эле айтып тапшырма бересиздер. Мындай деталдуу маалыматтарды, фактыларды, оперативдүү фактыларды, маалыматтарды кайдан аласыздар, кантип аласыздар? Туура азыр эле менин коллегам үстү айтып кетти. Биз бир региондун өкүлүбүз. Биздин ошо региондон кат жүзүндө же азыркы телефон менен айыл өкмөтү же ошо элдер бизге кабарлап турат. Биз аны уккандан кийин тастыктап, чын ушундайбы, эмне жетишсиз, эмне себеби эмне деп анан баарын дайындап туруп биз палатадан айтабыз. Жанагы бүтпөй калган мектептер боюнча туура бизде ушундай. Мен жана транспорт курулуш архитектура комитетинин мүчөсү катары айтайын. Бизде көптөгөн мектептер планга кирип калат дагы. 2009-2010 бери мектептер бар экен, бүтпөй калыптыр. Ушуну көтөрдүк. Элде бул 2017 жылы жөнүнө ура деп киргизе бербей, биринчи башталган мектеп бүтүрөлү аягына чейин. Анан кийин жаңы планга акча жетсе киргизели. 10 болобу, 20 болобу, көбөйтүү санына эмес, сапатына карайлы деп. Ошол сыяктуу эле ремонт бүтпөй калгандар көпчүлүгү былтыр деле планга кирген, убаган акча жетпей калган, ремонтту же крышасы бүтпөй калат, же пол бүтпөй калат. Кээде ошол ремонтко байланыштуу өтө бир майда маселелерден бери алып чыгасыздар да, мисалы мектептин дубалы түшүп бараттыр, мындайда кетиптир. Бул маалыматтар кайдан келет сиздерге? Ушундай деталдуу, анан тез өтө майда эмеспи деген да сөз болот. Бул көйгөйдө мисалы канчачы миллиондон 30 миллионго жакын болот бир мектептин орточо стоимосу. Ошончо 29 миллион барып анан кийин 1 миллион жетпей калат да. Бул суу чыкпай калат. Ушундан алар айтканды биз айтабыз да. Бул туура эмес да финансирование. Акча бөлүнгөндө толук бөлүнүп, ошо подрядчикпи, ким заказчикпи ответственность алыш керек да. Анан же башта баштаганда, анан башта баштап бүтө албаса. Түшүнүктүү, сиздин жана сурооңузга жооп берип кетейин. Бул биз майдаланган жокпуз негизи. Биз жана башында айтып кетдим, эл өкүлү болгондон кийин биз ошо Кыргызстандагы ар бир адамдын чачындагы бир тал чач үчүн да биз жоопкерчиликти алганбыз да. Ошолордун мыйзамдуулугун, ошолордун укугун, ошолордун жашоо шартына мамлекет тегиз караш керек. Андан кийин жанагындай маселелер түшүп калат. Мисалы кээ бир айылдарда ошол мектептин бүгүнкү күндө суу кабалындагы аткарылбай жаткандагы же аварийный состояние турганы бул жергиликтүү кеңештин деңгээлине өйдө чыкпай калып атпайбы? Мисалы алардын күчү жок жасайын десе. Анан эмне кылат? Ошо айылдын тургундары ошо өздөрүн шайлаган депутатына, өкүлүнө анан телефон чалат. Ай, бизде ушундай көйгөйлүү маселе болуп атат. Карап бергиле деп. Айткыла өкмөткө, коңгураны каккыла дегенде, депутаттар ошол маселени көтөрүп, өкмөттөн суранат атабыз. Аны өкмөттүн тармагында бүгүнкү күндө 11 министрлик бар. Ошол министрликтин тиешелүү тармагы болсо, ошолор барып ошол маселеге көңүл бурсун, ошого колдон келсе жардам берсин деген ниет менен кайрылып атабыз. Ошол эле учурда мисалы ошол эле депутаттардын да күчү жетип атабы деген суроо туулат да. Мисалы маселе парламентте айтылды, суроо коюлду, бирок чечилдиби? Мисалы ушул суроого эмне үчүн көңүл бурбайсыздар? Бул боюнча мына өзүңүздөр күбөсүздөр, биз болсо мына Ашырбек Мойдоновичке дагы ишенбеш деп көтөрүп чыкканбыз. Бир менин коллегаларым 5-6, 7-8 коллегасы көтөрүп чыкканбыз. Анткени биз айткан элден келген кайрылууларды биз кайра өкмөткө тапшырма берсек, көбүнчөсү кайра кат жүзүндө отписка менен келет да, аткарылбайчы. Ошон үчүн биз айткан нерсени биз элдин көйгөйлүү маселелерин көтөрүп чыгып өкмөткө тапшырма бергенде аны өкмөт түзмө-түз милдети аткарыш керек. Анан биринчиден биз деген өзүбүзгө суроо бериш керек да, эмне үчүн мындай маселе жаралып атат да? Себеби мына биздер билесиздер 5 миллион калып болчубуз. Азыр 6 миллион калып болдук. 6 миллион калып болгондон калкыбыз өсүп аткандан саны
социальный тармактардан ошол эле бала бакчабыз, ошол эле мектебибиз, ошол эле таза суубуз, канча деген жаңы конуштар салынып атат. Ошон үчүн муну деген өкмөттүн эң бир катачылыгы, бул жерден мына мисал эле айтып кетейин. 2016 жылга таза сууга 100 миллион акча каралган да. Эми муну рационалдуу колдонуш керек да. Ошо бөлүнгөн бюджеттен акча бөлүнгөн акчаны булар рационалдуу колдонуш керек. То есть жебеш керек. Татынакай 5 километр бул жерге таза суунун турбасын тартабыз десе, ошо тартылыш керек да. Бул жерден ошонун баары тең көзөмөлгө катуу алыш керек. Ошон үчүн өкмөт өзүнүн милдетин так аткарса, мына мен коллегаларым да айтып кетти, биз мыйзам чыгарган орган. Мыйзамды каяктан алабыз? Мыйзам биз элдин көйгөйлүү маселесинен кандай жакшыртсак болот деп ошого жараша биз мыйзам чыгарып беребиз. Анын иштешин биз так аткарышты биз көзөмөлдөйбүз. Бирок парламенттин дагы бир функцияларынын бири бул көзөмөлдөөчү функция да. Ошол мыйзамдардын, токтомдордун, чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөйт. Анан көпчүлүк учурда эле баягы ошол өкмөт аткарбайт, өкмөт көзөмөлдөбөйт деген ошондой бир шылтоо же болбосо ошондой себептердин айтылып жатышы маселелердин чечилбешине. Элдин мисалы ошол эле жогорку кеңештин депутаттарына болгон мындай кыжырын көбөйтүп жибербейби, нааразычылыгын? Эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, палатада мына 120 депутат бул боюнча мыйзамды туура чыгарышыбыз керек, мыйзамды анан аткарылышын көзөмөлдөшүбүз керек. Бул боюнча аткарылбай жаткан жактарын өз өкмөткө, ошо тийиштүү министрликтерге айтып атабыз. Мында могу мыйзам жакшынакай мыйзам бар. Муну иштетиш керек. Анан мына өзүбүз ошо министрликтерди, тармактарды биз өзүбүз чыгарган мыйзамдарды көзөмөлгө алабыз. Айтылып атат бул жерден. Бул аткаргыла деп. Мен айтам, бу жерден депутаттар чындыгында чоң талапты, катуу көзөмөлдү коюш керек. Анан өкмөт аткарыш керек. Бизде азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, өкмөттүн бир эле шылтоосу эмне бул? Шылтоосу бюджетте акча жок деген шылтоодон, дефицит дейт. Мына азыр 2016 жылда 22 миллиард менен кабыл алып бергенбиз, 2017-ни 23 миллиард менен алып келип атышат. Эми бул деген өкмөт ойлонуш керек да, акчаны каяктан табабыз, акча булактарын табыш керек, инвестицияны климат жакшынакай шарттар түзүп бериш керек. Биз мыйзам чыгарып атабыз, ошо биздин инвесторлорго жакшынакай шарттар түзүп берилет. Ошон үчүн өкмөт бул башчысы баш болуп туруп, калгандары төш болуп туруп татынакай иштеп бериш керек. Ошондон баары тең жылыш. Мына ошол өкмөткө суроолорду коюп, маселе көтөрөрдөн мурда ошонун чечилиш жолдорун логикалуу түрдө чечилеби, акча жетеби деген суроолорду депутаттар өздөрү ойлонобу? Себеби дегенде чынында эле бир депутат көп маселени козгойт да. Бирок эмнегедир ошол козголгон маселелердин, суроолордун жообун мындай күтпөгөндөй сезим бар да. Албетте, мисалы план боюнча бюджет бекитилип атканда, жылдык бюджет баардык тармакка акча бөлүшөт да. Мисалы быйылкы жылы 3 миллиардтан ашык сом жана капиталдык салымдарга каржыланат да. Бул деген мектептерге, бала бакчаларга, таза суу деген ошондой. Анан ошолордун туура пайдаланышын өкмөт туура ишти алып барыш керек. Баягы эффективдүү мааниде ишти алып барыш керек да. Кээ бир жерлерде туура катачылык кетирип коюп атат. Мына ошонун баардыгын жогорку кеңештин депутаттары убал менен отчетун алып турабыз. Мына бюджет комитети бар. Ошонун баардыгын контролдоп турабыз. Кайсыл акча каяка кетип атат, эмне себептен. Анан ошол жерден кетирилген катачылыктар болсо, халатсыздар болуп калса, мына биз депутаттар айтып чыгып атабыз. Могу мектепке 10 миллион сом 2016 жылдын бюджетине каралган экен, эмне үчүн ошо 10 миллион сом толугу менен берилбей калды? Демек мыйзам бузулуп атат. Демек силер өзүңөр каржылаган акчаны толук бербей койдуңар, себебин түшүндүргүлө бизге. Демек ишти алып бара алган жоксуңар. Ошо тармактын министерствосу болобу, ошо тармактын адамдары болобу ишти туура эмес алып барды. Жаңылышты кетирди, ошолорду жоопкерчиликке тарткыла деген сунуштарды депутаттар көтөрүп чыгып атабыз. Мунун баардыгы жогорку кеңештин, мен ойлойм, 120 депутаттын көйгөй маселеси ушул. Ар бир мамлекеттин ар бир буручунда жаңы мектептер, жолдор салынсын дейт, бирок бюджеттин өзүнүн эсеби бар да. Бюджеттин өзүнүн эсеби менен карата өкмөт иш кылат. Эгер кошумча акча табып, каражат табып келсе, кошумча иштер жасайт. Акча таба албай калдыбы, жетишпей атабы, кыскартып атат. Мунун баардыгын жылына
бир жолу келип өкмөт ушу бюджет боюнча же кошуу же алуу маселесин алып келип туруп мыйзамды өзгөртүп кетип атат. Жакында мына сиздердин кесиптештериңиздер, айым депутаттар мындай бир маселе козгоду да, ушул жергиликтүү кеңештерде, керек болсо ушул жогорку кеңеште деле гендердик баланстын сакталбай жаткандыгы бул жанагы көптөгөн социалдык маселелердин, ошол үй бүлөдөгү маселелердин, аялдардын, балдардын маселелерин чечүүгө тоскоол болуп жатат. Бул эркек депутаттар түшүнбөйт ошол маселени. Деп ошондой бир пикир айтты эле да. Эмил мырза, сиз эмне деп ойлойсуз? Ошол чынында эле жогорку кеңеште ошол социалдык маселелерди түшүнгөн адамдардын, адистердин жетишпей жаткандыгы болуп жүрбөсүнбү? Жогорку кеңешке дагы мындай сын көз менен караш керек деп ойлойсузбу? Мен буга макул эмесмин. Биздин проблеманын баарыбыз чогуу карайбыз. Баарыбызда бала чака бар. Алардын жогорку кеңешке депутат болуп өтпөй алганда ар кандай себептер болушу мүмкүн. Же азыркы мына местный кеңештерге списогун карасаңыз, списогунда бар, анан акыркы список келгенде азайып калып атат да. Бул башка маселе. Анан биз бөлбөйбүз. Гендерлик саясат өзү сакталыш керек закон боюнча. Жогорку кеңеште азыр бир 20% туура аялдар, айымдар депутат. 20-га жетпейт го. 18ден азайып кетип атат, башка кызматка кеткен үчүн. Бирок биз бирдей карайбыз. Ошо көтөргөн маселени биз көтөрөбүз. Бизге деле керек маселе, бул элдин маселеси, биз бөлбөйбүз. Көпчүлүк учурда депутаттар маселе көтөргөндө өзүнүн айылынан баштайт, же болбосо өзү шайланып келген региондон баштайт да, мындай бир улуттук, мамлекеттик деңгээлдеги көйгөйлөрдү азыраак көтөргөндөй сезилет да. Депутат бул ким өзү? Депутат бул регионалдык лидер болуш керекпи, же мамлекеттин кызыкчылыгын дагы ойлош керекпи? Эми чындыгында мына кичи мекен деп коет. Ар бир депутаттын кичи мекени бар да. Анан кичи мекени ушу биздин айылдан чыкты эле, биздин райондон чыкты деп мына тоодой көрүп бизге таянышат. Ошон үчүн бизде көбүнчө мына коллегаларым мен менен макул болуш керек. Анткени ушу региондон бизге эң биринчи көп маселе келет да. Ошон үчүн сиздерге көрүнүш болуп калат, бул өзүнүн регионун көп айтат депчи. Анан кийин депутаттын милдети бул мамлекет деңгээлде кайсы жерде кандай нерсе болбосун, чрезвычайный ситуация болобу, эми мамлекетте кандай бир масштабный болгондо биз ошо дайыма чыгып айтабыз. Сиз ошон үчүн сиздерге айтып атпайм, дагы кайталайм, ушу жанагындай көрүнүш болуп калат да. Кичи мекенден көп кат жүзүндө кайрылуулар келет. Ошон үчүн биз аны айтышыбыз керек. Элдин жазып берген каттарын биз бир жерден айтып өкүнкө тапшырма берип туруш керек. Ошондон эле көз караш болуп калып атат да. Кээ бир учурда мисалы Даста мырза жана Таластагы Төө Бурчак маселесин көтөргөндө көп башка сизди угуп аткан башка мекендештериңиз ойлошу ыктымал да. Бизде деле картошка арзан болуп атпайбы? Ошол маселеге деле көңүл бурбайбы деген суроо туулушу туура. Мен башынан баштадым, жана гендер боюнча айтып кетпедимизби? Гендер боюнча мен ойлойм баланс сакталып атат. Мисалы жакында эле ошо социалдык тармактарга министр да ушу аял кишиден болду, и вице-премьер министр да аял кишиден болду да. Бирок фракция жалаң, сиздердин фракция жалаң, эркектердин фракциясы. Эми мыйзам негизинде бул жерде мындай да, мыйзам Кыргызстанга жалпы тегиз иштейт, баардык элге. Бөлбөш керек, аял киши, эркек киши, гендер деп бөлүнгөн болбойт. Жалпы мыйзамдын кызыкчылыгы Кыргызстандын баардык булчунда тегиз иштегенде ошондо гана мамлекет өнүгөт да. Мен ошону айткым келет. Анан экинчиден жанагы депутаттардын маселеси боюнча, өзүнүн эле регион боюнча маселе көтөрөт деп. Мен дагы айтып кетейин, жалпысынан мыйзам чыкканда Кыргызстандын баардыгына биз кабыл алып берип атабыз. Бир мыйзам бул Кыргызстандын мамлекетинин баардык жерине тегиз иштейт. Ал эми жанагы жеке суроолор туура өзүнүн шайланып келген облусунда, районунан кайрылуу келип түшүп атса, эмне себептен айтпаш керек, эмне себептен аны жашырыш керек? Аны айтууга биз милдеттүүбүз. Эртең мага өзгөн районунан болобу, же болбосо Нокен районунан болобу, ушундай кайрылуулар түшсө мен айтып келем, мен айтамын. Туурабы? Ал эми жалпысына биз мыйзам кабыл алып атабыз. Ошол мыйзам жалпы Кыргызстандын элине, мамлекетке тегиз иштеп, анын эл үчүн иштеген мыйзамды биз дайыма колдоп беребиз. А жалпысына ушундай бираз мамлекетке, эл журтка каршы келген мыйзамдарды депутаттар жалпы колдобой, аны артка кетирип атабыз. Мынакей бул мыйзамдык ченемдик укуктарыбыз ушул. Ушундый кылып атабыз. Ал эми жана Төө Бурчак боюнча айтып кеттиңиз. Эми Талас облусу боюнча бул Төө Бурчактын эли Төө Бурчак менен 80% эли калкы ушу Төө Бурчак менен оокат кылат. Ошо менен жылдык доходун, ошо менен жылдык оокаттарын өткөрүшөт. Ошо менен балдарын окутат, ошо менен көп иштерди бүтүрөт.
Анан кийин 2015-2016 жылкы урожай өтө начар болуп калды. Өтө начар болуп калды. Анан баасы да начар болуп калды. Эл кыйналды. Ошондо мен мамлекеттен жардам сурадым. Бир облустун эли кыйналып атат бул жерде. Бир айыл, бир район эмес, облустун эли мына жылына 100 миллион долларлык алып келген ички дүң продукция талас эли. 2015 жылы өтө кыйналып калды. Андай деңгээлге жете албай калды. Кол сунук боелу. Мен айткам 40 сомдон алып койгула. Мына алган жок. Ондан кийин жылдын этегинде барып туруп, 60 сомго чыкты. Мына ошондо элдер 25 сомдон сатып, 27 сомдон сатып кыйналышты, аябайчы. Аябай кыйналышты. Мен боорум ооруду. Ошолор менен кошо жүрдүм. Аракетти кылдык, бирок мамлекет ошол вакытта кол сунбой койду. Бул кемчиликти айтыш керек. Ошондо мамлекет элди ойлоп, бир облустун элин ойлоп, 40 сомдон акчанын источнигин да таап берген мен. Ошону пайдаланып койгондо кийин артка кетпейт эле. Пайда менен чыгат эле. Кийин сатканда да. Килограммдан 10 сомдон 20 сомго чейин пайда көрмөк. Ушул мен сунушум, мына сиз макулсузбу, ошо сунушка макул болот белеңиз? Сиз жана айтып атпайсыз, мен картошканы айтып кетейин. маселени көтөрдүм, бирок мамлекет колдобой койду дегенге мен мисалы кошулбайм. Ошол учурдагы өкмөт башчы мисалы чет өлкөдө бурчак өтпөй атыптыр, баасы арзан болуп атыптыр. Ошондуктан келгиле өзүбүз бурчак жейли. Эмне үчүн ошол башкалар бурчак жебей атса, биз аларды мажбур кылышыбыз керек. Келгиле өзүбүз жейли, басын көтөрөлү деген сунуш кылып, алар деле аракет кылды да. Биз эмне кылып төө бурчакты жеп алабыз? Биздин менталитетте жок биринчиси. А бирок экинчиси, биз төө бурчакты сыртка бекер берген жокпуз да. Биз сатып инвестиция алып келип атабыз, валюта алып келип атабыз. Көрдүңүзбү, бул талас элинде эле калган жок. Ошо кирген акча жалпы Кыргызстандын булуң бурчуна таркап атат. Кыргызстандын мамлекеттин ички дүң продукциясына чоң салым кошуп атат. Көрүп атасызбы? Чоң салым кошуп атат. Эл кыйналып турганда мамлекет жардам берип койсо, элде мамлекеттин кол сунганын сезмек ошол убакта. А бирок мамлекет бул жерден пайда тапмак. Эринип койду. Жалкоолук менен мамлекет ушул ишти элдин өзүнүн мойнуна жүктөп койду. Элдин мойнуна өзүнө жүктөп койду. Эл ошол кыйынчылыктан көп артка кетти көбү. Кредит алгандар күйүп кетти. Урожайы начар болуп калгандар күйүп кетти. Арзан саткандар күйүп кетти. Аябай өкүнүп калышты. Бүгүнкү күнгө чейин көкүрөгүндө алардын ушул көйгөй маселеси турат бүгүнкү күндө да. Эми айыл чарба продуктлары боюнча мисалы маселелер бул жылы деле бар да, көп тармактардачы. Бирок ошол эле учурда мисалы депутаттар дагы жанагы өзүнүн эле баягы регионун өзүнүн эле аймагын ойлобостон, жалпы бир мамлекеттик деңгээлде ойлонуп, өкмөткө мындай сындабастан, көпчүлүгү эле учурда сындайт да. Бирок ошол өкмөткө көмөктөшүү дагы жолдору барбы? Жана сурооңузга мен жооп берип коеюн. Мен кичимекенем алыс Карагулжа району. Мына бүгүн эле ар кандай маселелерде мен Карагулжанын районунун маселеси эмес, мына Нарын областы Кочкор районунун маселесин көтөрүп айттым мен. Кочкор районунда картошка боюнча айттым. Себеби мага кайрылышты. Муну айтып өкмөткө айттым, картошканын баасы өспөй атат. Жазга чейин быйыл түшүм аябай көп болуп, мол болуптур. Жазга чейин кандай сактайт? Быйыл кыш оор болот экен деп. Ушул биз суроо талап келсе, биз бөлбөй эле каяктан келсе айта беребиз биз. Биринчи өзүбүздүн кичимекенибизден көбүрөөк түшөт суроо талаптар. Аны айтабыз. Башка жактан кайрылуу болсо, жана Даслан мырза айтты, келген сунуш болсо, кайрылуу болсо, биз сөзсүз түрдө өкмөткө айтканга укугубуз бар, айта беребиз. Биз мамлекет өкмөткө кандай жардам берип атабыз? Өкмөт мыйзам иштеп келет, өздөрүнө ылайыктап. Бизге ушул мыйзамды кабыл алып бергиле, биз ошондо экономиканы, биз ошондо экологияны коргойбуз, экономиканы көтөрөбүз, ички дүң продукцияны көтөрөбүз деген мыйзамдар менен келгени биз депутаттар колдоп берип атабыз. 23 миллиард сомдук дефицит жөнүндө айтып кеттиңиз да. Бирок ошол эле мына акча тартыш болуп атканын, экономикада бир кыйынчылыктар болуп турганын депутаттар көрүп турат. Бирок экинчи жактан өкмөткө дагы көптөгөн жанагы өзүнүн регионунун же болбосо өзүнүн маселелерин жүктөйт да, өкмөттүн мойнуна илет. Өкмөткө жардам берүүнүн башка да жолдору барбы, мыйзам чыгаруудан тышкары? Эми өкмөткө деген мына дефицит болобу, бизге деген элдин арыз муну түшөт да. Арыз муну биз айтканга милдеттүүбүз да. Арыз муну айтабыз. Андан кийин эми өкмөткө кандай жардам беребиз? Биз аларда Даслан мырза, коллегам айтып кетти. Өзлөрүнө тийиштүү, керектүү мыйзамды алып келгенде биз палатадан талкуулап туруп, суроолорубузду берип, анан керектүү болсо биз аны колдоп берип атабыз. Ошо менен гана жардам беребиз. Ошон үчүн өкмөттүн милдети дефицитпи, профицитпи, бирок өкмөт өз милдетин так аткарып, акчанын булактарын издеп таап, анан кийин элдин көйгөйүн чече турган бул өкмөттүн милдети, түп-түз милдети. Ошон үчүн өкмөт бул маселенин баардыгын чечиш керек. Акчаны табыш керек.
Маегиңиздерге чоң рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сиздер парламентаризм сабактары көрсөтүүсүнөн депутаттар Жыргалбек Турскулов, Дастанбек Жумабеков жана Эмил Токтошовдун маегине ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн депутаттар кандай маселелерге көңүл бурушу керек деген теманын айланасында сүйлөштүк. Саламатта калыңыздар.